Кыргызстандын Залкар уулу дүйнөгө аты таанымал белгилүү жазуучу, коомдук мамлекеттик ишмер Чыңгыз Айтматов Талас областына караштуу Кара Бура районундагы Шекер айылында 1928 жылы 12 декабрда туулган. Атасы Төрөкул көрүнүктүү партиялык кызматкер болгон. Сталиндик режим учурунда репрессияга учурап атылып кеткен. Анын сөөгү 1990 жылы табылып, ошол эле ата бейитке көмүлгөн. Энеси Нагима билимдүү киши болгон. Мугалим болуп иштеген. Жаш Чыңгыз орусча, кыргызча мектептерде окуган. 1946 жылы Жамбыл шаарындагы зооветеринардык техникумду, 1953 жылы Скрябин атындагы Кыргыз мамлекеттик айыл-чарба институтун бүтүргөн. Ал эми 1956-1958 жылдарда Москвадагы жогорку адабият курсунун угуучусу болгон. Айтматовдун чыгармачылыгы студент кезинде башталган. Орус жана кыргыз тилинде жазып, биринчи аңгемеси «Гезитчи Дзюдо» деген ат менен 1952 жылы Кыргызстан альманахында орус тилинде жарыяланган. Альтернатурный газета, Новый мир, Альтернатурный Кыргызстан журналдарынын редколлегия мүчөсү болгон. Анын чыгармалары кыргыз адабиятын эл аралык деңгээлде көтөрүп, жазуучунун дээрлик чыгармалары КМЖ өлкөлөрүнүн драма жана опера театрларынын сахналарында коюлган. Жана чыгармалары боюнча тартылган кинофильмдер эл аралык кинофестивалдардын сыйлыктарына жана байгеге ээ болгон. Анын чыгармачылык ишиндеги бурулуш 50-жылдардын ортосунда болгон. Бул жылдары Бетме-бет жана Обон повесттери жарыкка чыгат. Адам мүнөзүн, психологиясын ачууда Бетме-бет повести кыргыз прозасына жаңылык катары кирди. Обон, Жамиля повесттери кыргыз идеялык эстетикалык проблематикасы жана ага шайма-шай келген көркөмдүк сапаты менен кыргыз совет адабиятындагы нукура жаңычыл чыгарма болуп, бат эли көп тилдерге которулду. Жазуучунун Кызыл жоок жалжалын, Бото көз булак, Биринчи мугалим, Саманчынын жолу деген повесттеринде жазуучунун праволук, философиялык изденүүлөрү андан ары тереңдеп, чеберчилиги бийиктен бийикке көтөрүлдү. Айтматовдун Ак кеме аттуу повести жазуучунун чыгармачылыгында бөтөнчө мааниге ээ. Бул чыгармада адам тагдырынын небир катаал жактарын изилдөөчү жазуучунун кыраакылыгы, интеллектуалдуулугу, ийкемдүүлүгү көрүндү. Повесттин гуманисттик пафосу баштан аяк адамдын бийик сапаты жана нравалык тазалыгы таңазалайт. Улуу жазуучу Чыңгыз Айтматов Төрөкулович 2008 жылдын 10 июнунда 80 жаш курагында катуу оорудан кийин дүйнөдөн кайткан. Ооба, Чыңгыз Айтматов өлгөн жок. Ал ар бирибиздин жүрөгүбүздө жашайт. Өзү жок болсо да, сөзү көңүлүбүздө, дилибизде калат. Чыңгыз Айтматовдун кыргыз тарыхындагы ролу сөз менен айтып жеткире алгыс булак. Айтматовдун устаттыгы, анын көркөм ойлонуудагы чеберчилиги дүйнө элин багынтты. Ал өзүнүн ар бир чыгармасында кыргыз элинин тарыхына, уюткулуу тилине, элдик каада салтына, адеп ахлагына, айлана чөйрөсүнө, адамдардын бири-бирине болгон мамилесине, ыйык сезимдер менен айкалыштыра дүйнө элдеринин көркөм маданиятынан кем калышпаган изденүүсү менен кыргыз көркөм дүйнөсүн жаратты.